Саламатсыздарбы? Бул окууда илимий изилдөөдө адабияттарды жыйноо жөнүндө сөз кылабыз. Бул окуунун сиз үчүн маанилүүлүгү азыркы мезгилдеги учурдагы илимдин абалы жөнүндө таанышууга жана маселени туура чечүүгө жардам берет. Адабияттарды издөө булактарын айтып берели. Алар кайсылар? Биринчи булак жана экинчи булак деген адабияттардын булактарынын эки түрү бар. Биринчи булак кайсылар, экинчи булак кайсы экендигин айтып берели. Биринчи булак бул изилдөөдө түздөн түз түп нуска илимий булактарды биринчи булак дейбиз. Булар илимий изилдөөлөр, илимий монографиялар, илимий макала жана илимий баяндамалар. Экинчи булак бул биринчи түп нуска булактардан алынган эмгектер. Биринчи түп нуска эмгектерден пайдаланылган эмгектер деп койсок болот. Мисалы, энциклопедиялар же биринчи булактардан пайдаланылган макалаларды айтсак болот. Деги эле ушул биринчи түп нускадан пайдаланылып жазылган бардык эмгектерди айтууга болот. Ошондой эле ар кайсы биринчи булактардан бириктирилип жазылган окуу китептери дагы мына ушул экинчи булакка кирет. Адабияттарды издөө системалары кандай? Илимий адабияттар табууда ар түрдүү булактар жана системалар бар. Алар кайсылар? Биринчи, илимий эмгектердин баары жыйналган албетте китепкана. Мына ушул китепканалардагы илимий макалалар, журналдар, булардагы илимий булак жана системаларга кирет. Магистрдык жана доктордук диссертацияларды айтууга болот. Булар дагы көбүнчө ушул белгилүү китепканаларда сакталат. Ошол сиздин илимий изилдөөңүзгө байланыштуу статистикаларды да тапсаңыз болот. Булар дагы ошо илимий булактын табууда сиздерге жардам берет. Ошондой эле электрондук маалымат базалары дагы ушул адабияттарды издөө системаларына кирет. Бул булактарды колдонуп, сиз керектүү маалыматтарды жыйнап, изилдөөдө колдоно аласыз. Интернет аркылуу кандайча булактарды жыйноого болот? Кайсы интернет булактары ишенимдүү? Мына ушулар жөнүндө, эң негизги ишенимдүү булактар жөнүндө айтып берейин. Алардын биринчиси Google Scholar. Бул платформада аккредитацияланган, абдан ишенимдүү маалыматтарды акысыз таба аласыз. Кийинкиси Web of Science. Бул платформа аркылуу жогорку деңгээлдеги макалаларды табууга мүмкүнчүлүк болот сиз үчүн. Андан кийинкиси баарыңыздарга белгилүү көбүнчө Scopus илимий платформасы. Бул платформада илимий изилдөөлөрдү издөө үчүн абдан пайдалуу жана белгилүү бир платформа, ишенимдүү платформа деп айтууга болот. Кийинкиси ResearchGate деген илимий платформа. Бул платформа аркылуу сиз окумуштуулар жана изилдөөчүлөр менен тааныша аласыз. Алардын эмгектери менен дагы кеңири таанышууга мүмкүнчүлүк аласыз. Кийинкиси JSTER деген илимий платформа бар. Бул гуманитардык жана коомдук илимдер боюнча макалаларды табууга болот. Сиздер бул интернет аркылуу көбүнчө ар кайсы эле интернет булактарынан алууга мүмкүн эмес, бирок азыркы саналып өткөндөр абдан ишеничтүү платформалар. Илимий изилдөөнүн биринчи кадамы бул керектүү адабияттарды чогултуу. Бул процессте ар кандай маалымат булактарды, анын ичинен китептерди, макалаларды, электрондук базаларды колдоно аласыз.
Adabiyаттарды туура изилдөө жана аны системалаштыруу изилдөөнүн ийгиликтүү болушунун ачкычы десек да болот. Илим изилдөө үчүн маалыматтарды кайдан изилдөө керек деген кеңештерди айттык. Адабияттарды туура колдоно алсаңыз, сиздин изилдөөңүздүн ийгиликтүү болушуна мен ишенемин. Изилдөөдө адабият жыйноо бул изилдөөчү үчүн чоң мааниге ээ. Мунун жардамы менен сиз илимий изилдөөңүз боюнча туура маалыматтарды ала аласыз. Бардык платформаларды жана булактарды колдонуп, натыйжалуу иштөөгө шарт түзүп аласыз. Мына ушулар менен жыйынтыктайбыз. Кийинки окуубузда ушул эле теманын, ушул эле этаптын уландысы катары адабияттарга сереп салуу темасына кайрылабыз. Саламатта болуңуздар.